Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 4 ноябрда жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүмдөрүн реформалоо боюнча эксперттик жумуштуу топтун жетекчиси Тамерлан Ибраимов менен жолугушту. Жолугушууга коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев катышты. Жол коопсуздугун камсыздоо боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү жана өлкөнүн жарандарынын жол жана коомдук коопсуздугун жогорулатуу чаралары талкууланды. Президент жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүмдөрүн реформалоо алгачкы практикалык жыйынтыктарын бергенин канаттануу менен белгиледи. Бишкек шаарынын ички районунда пилоттук тартипте патрулдук милиция иштей баштады. Мамлекет башчысы эксперттик жумушчу топко аткарылган жумуш үчүн ыраазычылык билдирди. Патрулдук милиция системасындагы бош орундарга ачык айкын конкурс өткөрүп, коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо зарылдыгына көңүл бурду. Пилоттук долбоордун алкагында жаңы бөлүмдүн кызматкерлерин, анын ичинде катардагы жарандардын арасынан тандоо тажрыйбасы жакшы жолго коюлуп калды. Коомчулук конкурстун ачык айкын өтүп жатышынан эч кандай күмөн санабашы керек. Жарандар патрулдук милиционерлерге ишенип, зарыл учурда алардан коргоо издеши керек деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мындан тышкары мамлекет башчысы патрулдук милициянын кесипкөйлүк, физикалык жана психологиялык даярдыгына көңүл буруп, долбоордо топтолгон тажрыйбаны эске алуу менен мындан ары ишке ашыруунун маанисин баса белгиледи. Эксперттик жумушчу топтун жетекчиси Тамерлан Ибраимов патрулдук милициянын ишмердиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу менен тыгыз байланышта болоорун билдирди. Белгилегендей 2019 жылдын аягына чейин долбоор бүт шаарды камтыйт деп пландалууда. Учурда курсанттардын экинчи тобу ИИМ академиясында окуудан өтүп жатат жана бир аз убакыттан кийин кызмат өтөөгө киришет. Мындан тышкары бош кызмат орундарына 3-чү конкурс өтүүдө, тандалгандар дагы ИИМ академиясында окутулуп ишке киришет. Бишкек шаары боюнча жеке курамды толуктагандан кийин патрулдук милиция долбоорун жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын бөлүмдөрүн жана патрулдук нөмөт кызматын бириктирүү жолу менен Ош шаарында, андан соң бүт өлкөдө ишке ашыруу пландалууда. Эске салсак, 1 жыл мурда 2018 жылдын ноябрында президент Сооронбай Жээнбековго жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча стратегия Бишкек шаарында патрулдук милиция түзүү пилоттук долбоорду ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы сунушталып, президент аны жактырган. Өткөн жумада Бишкек шаарынын 2 районунда пилоттук тартипте патрулдук милиция иштей баштады. В данный момент идет еще 3-й конкурс. До 14 ноября принимаются документы, все желающие могут принять участие в этом конкурсе. Эти ребята, которые пройдут этот конкурсный отбор, они тоже пойдут на трехмесячное обучение в Академии МВД и потом приступят к службе в патрульной службе милиции. Таким образом, мы планируем, что в течение, до конца этого года мы закроем весь город, укомплектуем полностью патрульную службу, личным составом патрульной службы милиции в городе Бишкек и выйдем уже на полноценную работу по всему городу. В следующих планах после города Бишкек уже у нас стоит город Ош. В Оше тоже планируется внедрение патрульной службы милиции. То есть они придут на смену управлению, значит, УБДД и ППС. Эти две службы будут объединены и превратятся в патрульную службу милиции. То есть те значит, шаги и меры, которые применяются в Бишкеке, они будут применяться точно так же и в Оше. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусуна жасаган иш сапарында Кыргыз Республикасынын белгилүү коомдук ишмери Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарага катышууда. Нарын шаарынын Борбордук аянтында саясий жана коомдук ишмердин эстелигин ачуу расмий иш-чарасы өттү. Иш-чаранын меймандарына театралдык оюн-зоок көрсөтүлдү. 72 жыл жашаган Совет доору Кыргызстаныбыздын тарыхында өзгөчө доор. Айрыкча Союздун 60-80 жылдары Кыргызстан үчүн чыныгы улуттук кайра жаралуунун гүлдөө өнүгүшүнүн мезгили болду. Буга эң чоң салымды Турдакун Усубалиев кошкон. Турдакун Усубалиевдин жетекчи катары бир кылымдын 4/1 бөлүгүн же мамлекеттик ишмер катары өз өмүрүнүн 70 жылын Кыргызстаныбызга арнаганы өзгөчө белгиленүүгө тийиш. 100 жылдык мааракенин алкагында элемий практикалык конференциялар, эстелик коюу салтанаттары, жолугушуулар, бир катар маанилүү иш-чаралар өттү жана өтүп жатат.
Турдакун Усубалиев Кыргызстандын келечеги үчүн жашады. Тарыхты ушундай адамдар түзөт. Алардын ысмы канча мезгил, кылым өтсө да, тарыхта түбөлүк даңкталып, алтын тамгалар менен жазылып кала берет. Бүгүн 4 ноябрда Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Анда Кыргызстандын эмгек сиңирген куруучусу Асан Давлетов нааразычылыгын билдирди. Эмне үчүн Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чара кичинекей залда өтүп жатат? Мындай иш-чарага Кыргызстандын жарымы чогулушу керек эле. Бул жерде өкмөттөн ким бар? Эч ким. Эмне үчүн Усубалиевдин мааракеси мамлекеттик деңгээлде өтпөй жатат? Көчөгө Усубалиевдин ысымын бербеш керек. Эмне үчүн борбор шаарга Турдакун Усубалиевичтин атын берсе болбойт деп сурады ал. Давлетов Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы ыйгарылган Нур-Султан шаарын мисал келтирди. Ал бул демилгени ким колдой турганын сураганда залда кол чабуулар жаңырды. Турдакун Усубалиев көзү тирүү болгондо 6 ноябрда 100 жашка чыкмак. Сокулук районунда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык шаарча курулуп баштады. Бул тууралуу акимдин орун басары Токтобүбү Ракинбаева билдирди. Анын айтымында долбоор 2014-жылы башталган. Жаш майыптар коомуна маданият үйүнүн имараты бөлүнгөн. Анын жер төлөсүндө эмерек чыгарган жана кийим тиккен цех иштеп жатат. Анда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар эмгектенет. Эми айыл өкмөт бөлүп берген жер тилкеге 3 кабаттуу үйдүн курулушу башталды. Курулуш иши май айында аяктайт. Бөлүнгөн жердин жанында 2 кабаттуу үй бар экен. Анын ээси Улан Жусупов өзүнүн 2 кабаттуу үйүн жаш майыптар коомуна белек кылып, үйүнүн ачкычын тапшырып берди. Анын жанында 5 сотук жер тилке бар экен. Ал орто жайгашкан үй бүлөнүкү болгондуктан ээси ал жерди сатам деп жатат. Биз аны сатып алуу үчүн 3 ноябрдан 3 декабрга чейин марафон жарыяладык. Райондук администрациянын кызматкерлери бир күндүк айлыгыбызды которолу деп жатабыз. Ал эми марафонго ишкерлер катышып, жерди сатып алууга каражат чогулса деп үмүт кылып жатабыз. Ал жер социалдык шаарча болот, деди ал. Турак жай жаш майыптар коомунун мүчөлөрүнө курулат. Коомдук жетекчиси Эрнис Мыктыбек уулунун айтымында бул имаратта тигүүчү цех, устакана жана окутуу борбору жайгашат. Өмүрбек Бабанов арыктап, спорттук кебетени алып, жашарып калыптыр. Бул тууралуу Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Эркин маалымат YouTube каналында курган маегинде билдирди. Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен тойдо бир үстөлдө отурганда Текебаев андан жашырып жаткандыгын сырын сураган. Анда Бабанов ага алмадан жасалган уксус диетасын сунуш кылганын айтат. Бабанов Москвадан атайын гана табигый уксусту буйрутма менен алдырып белек кылды. Мен аны атайын айткан эреже менен колдонуп жатам, деди Текебаев. Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камактагы мөөнөтү кийинки жылдын 6 январына чейин узартылды. Бул тууралуу 4 ноябрдагы сот отурумунда белгилүү болду. Сот жараянында экс-мэрлер көрсөтмө берүүдөн баш тартышкан. Алар негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп айтышкан. Кийинки сот 6 ноябрда уланат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлерине унаанын жарык өткөрүү деңгээлин өлчөй турган шаймандар берилди. Шаймандарды сатып алууга буга чейин тендер жарыяланып, сынактын жыйынтыгы менен биринчи этаптын негизинде Россиядан биринчи партия алынып келинген. Бардык кызматкерлерге жеткиликтүү болуусу үчүн дагы алынып келет. Тоник шаймандарын жол сакчылары 22 октябрдан тарта колдоно башташты. Мыйзам боюнча автоунаанын алдыңкы капталдагы 2 жана маңдайкы айнегин 7%га караңгылатууга болот. Мыйзамсыз караңгылатуу үчүн 5500 сом өлчөмүндө айып пул каралган. Эгерде жарык өткөрүү деңгээли мүмкүн болгон нормадан ашса, анда унаа убактылуу токтотуучу жайга киргизилет.
Бишкек Нарын Торук Артуна жолунун Кемин районундагы аймагына түнкү чырактар орнотулду. Райондук администрациянын маалыматына караганда, мындай иштер аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында жасалууда. Түнкү чырактарды орнотууга 2,5 миллион сом жумшалды. Мындан тышкары жүргүнчүлөргө шарт түзүү жана жолдун жээгинде тазалыкты сактоо максатында таштанды салуучу күкчөлөр коюлду. Ошондой эле Чымкоргон жана Бообек айылдарына жалпы 10 чакырым жерге 250 даана түнкү чырак орнотулду. Жакында Жаңы Алыш айылында түнкү чырактар жаңыртылат деп айтылат маалыматта. Ала Өтө районунун Маевка айылынын 26 000 жашоочусу таза суу менен камсыз болду. Бул тууралуу Ассалам кайрымдуулук фондунан билдирди. Конуштун тургундары буга чейин тереңдиги 130 метрден чыккан, курамында хром 6, сиер 6 химиялык элементи бар ден соолукка зыян суу ичип келишкен. Ушул себептен улам айылдыктар шаардын суу тутумуна кошулууга аргасыз болгон. Бирок бүгүнкү күндөн тартып шаардан суу сурабай ден соолукка зыяны жок суу ичишет. Ассалам фонду 4 миллион 626 000 сомго Түркиядан бургулоочу машина алып келип, тереңдиги 330 метрден чыккан таза суу чыгарып берип жатат. Бул биринчиси жана акыркысы эмес. Фонд буга чейин 42 айылды 300дөн ашуун жерге суу колонкаларын орнотуп берген, деди маалымат кызматы. Нурмухамед Минбаев жетектеген Ассалам кайрымдуулук фонду мындан сырткары алыскы аймактарда да таза суу чыгарып берип жүрөт. Ал эми Кыргызстан боюнча 390 айылда ичүүчү суу көйгөйгө бар болсо, 2024 жылга чейин Кыргызстандын калкы ичүүчү таза суу менен толук камсыз болорун өлкө башчысы айтып келет. Казакстандын Семей шаарындагы Жеңиш паркына Советтер Союзунун баатыры Маншук Маметованын скульптурасы орнотулду. Бирок шаар тургундары бул айкелди көрүп абдан нааразы болууда. Жыгачтан жасалганы аз келгенсип, жез кемпирден айырмасы болбой калыптыр деген ачуу сындар айтылды. Эң жакшы дегенде аяз кызга окшош туралы, бирок биздин баатыр кызга эмес, дейт жашоочулар. Маметованын скульптурасын Алтайдагы дарак кесип иштеген Иван Куртуков менен жубайы Юлия иштеп чыккан. Аларды жергиликтүү бийлик чакырган. Шаардыктар бул шедеврди ким буйрутма берсе жана бардык тартылган адамдар баатыр аялды кемсинткени үчүн моралдык жоопкерчиликке тартылышы керек деп эсептешет. 3 ноябрда элдин наразычылыгынан соң сквердеги жыгачтан жасалган Маншук Маметованын эстелиги алынды. Маншук Маметова советтик пулеметчу. Өмүрүнүн акырында өзү жалгыз 72 фашистти өлтүргөн. Советтер Союзунун баатыры наамын алган Казакстандагы алгачкы айым. Журналист Чынара Токонова 37 жаш курагында оорудан улам көз жумду. Маркум экинчи рет инсульт илдетине кабылып, бүгүн 4 ноябрда ооруканада каза болду. Токонова Кыргыз телерадиосунда 2000-жылдардын башынан бери эмгектенип келген. Алгач КТРКнын Жаш толкун радиосунда иштеген, кийин НТС каналында, Санжыра радиосунда, Булан институтунда эмгектенген. Акыркы кездерде 5-каналда 5 элемент автордук программасын даярдап жүргөн. Элдик медиа порталы Чынара Токонованын жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ысык Көл облусунда жол кырсыгынан айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин мурдагы орун басары Баялин Байтемиров каза болду. Бул тууралуу Акипресс агенттиги жазды. 1 ноябрда балыкчы Ананьева Каракол унаа жолундагы Комсомол менен Бостери айылынын ортосунда Hyundai Соляра кокусунан чуркап чыккан жылкыны сүзгөн. Унааны СМ аттуу айдоочу башкарып бара жаткан. Ал эми унаадагы жүргүнчү Байтемиров жабыркап ооруканага жеткирилген. Бирок ал кийинчерээк алган жаратынан улам каза болду. Байтемиров соңку жылдары куш фабрикасында башкы директор болуп иштеп жүргөн. Артында аялы жана 2 кызы калды. Жазыларда аткаруу мамлекеттик кызматы түрмөдөгү мушташ боюнча тарап жаткан видеого комментарий берди. Мекемеден билдиргендей, видеоролик Кыргызстанда тартылган эмес. Интернет колдонуучулардын бири Кыргызстандын абагында отургандар түрбөнүн кызматкерлерин сабап, массалык мушташ орун алды деп видео жүктөгөн. Ал эми жазыларда аткаруу мамлекеттик кызматы мушташ боюнча эч кандай билдирүү түшпөгөндүгүн расмий билдирет. Ошондой эле чагымчыл жана жалган маалымат тараткандар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылаарын эскертет.